Саламатсыздар урматтуу мекендештер. Саламатсыздар биздин эфирдин катышуучулары. Саламатсыздар биздин записти YouTube'дан көрүп турган мекендештер. Баарыңыздарга кутман күн. Бүгүн биз кезектеги түз эфирибизди баштайбыз. Өткөнкү акыркы эфирден кийин көп орчундуу окуялар болуп кетти Москвада. Анын арасында Бодрость банясындагы текшерүү рейд боюнча алардын кыргыз атуулдарына айванча мындай маданиятсыз зөөкүрлүк көп болдук мамилесинде. Ошол эле учурда күч структуралары ал менен кошо кызыл мындай пояс таккандар, маскачандар да жүрүштү. Ошол эфирдин башында мына ушул окуяга дагы реакция бермекчибиз. Жана биздин эфирде юристтин жана сиздердин дагы оюңуздарды укмакчыбыз. Токотер жерин айтканда, урматтуу мекендештер, Бодрость банясындагы рейд бул жалгыз эле рейд эмес. Мындай рейдтер тынбай эле болуптур десек болот. Мындан да аябай катуу мындай мамиле кылгандарды көргөнбүз да, көрүп эле жүрүшөт. Мындайча айтканда, эң таң калыштуу жери, урматтуу мекендештер, бул бир жакшы убакыт болот дагы, жакшы бир жашайбыз, жакшы иштеп баштайбыз, жакшы жүрүп барып анан бир убакта ушундай бир резкий ушундай рейдтер башталып кеткен, түшүнүксүз да. Бул ошол Россиянын ички саясаты, өздөрүнүн ички саясатынын, мен ойлойм, мигранттарга болгон саясаттын бир бөлүгү деп эсептейм. Кандай болгон чагда бул Москванын, Россиянын ички маселеси. Биз аларга кийлишкенге акыбыз жок, өздөрү чечет. Албетте, биз тараптан, бийлик тараптан, депутаттардан Жанар Акаев реакция кылды, аларга ыраазычылык айтабыз. Жана ошол реакция берген ар бир депутаттарга да ыраазычылык айтабыз. Ошону менен кошо Минтке дагы нота берген үчүн, реакция кылган үчүн аларга ыраазычылык айтышыбыз керек. Мен өзүм оюм, урматтуу мекендештер, YouTube'да сакталат, YouTube'га чыгат, ошон үчүн айтып коеюн. Ар бир ошол Бодростто болгон окуя боюнча тыянак чыгарышыбыз керек да, мигранттар өзүбүзчү. Мен ушуну айткым келип турат. Мен айткым келет, МИД, депутаттар, президент кел, муну чечип бер, биз биякта иштейли, акча иштейли. Жок, мен антип айтпайм да. Мен аны билем, канчалык иштешин, канчалык бизге реакция беришин, канчалык бул маселе чечилишин да билем. Мен ар бир мени көрүп турган мекендешке айткым келет да, бир нерсени, урматтуу мекендештер. Биз өзүбүз ойлонушубуз керек да, бир эки суроону беришибиз керек. Ошол маскачандар кимдер бизди тепкилеп аткан, ургандар? Алар мындай силовой структуранын немелер эмес, специалисттер эмес да, орган там МВДныкы, спецназ эмес, ОМОН эмес. ОМОН жүрдү, бирок алар тийген жок. Белгилер тепкилеп атышты, угуп атышты. Ошол кызыл поясчан маскачандар кимдер деген сууну биз өзүбүзгө өзүбүз беришибиз керек. Интернеттен ошол русский община тууралуу маалыматтарды алышыбыз керек. Анан экинчи кадам, урматтуу мекендештер, ошолордун аракеттери бийлик тарабынан, Орусия бийлик тарабынан колдонуп атабы же буларга колдоо болуп атабы, болбой атабы деген суроого да жооп издешибиз керек. Урматтуу мекендештер, эгер бийлик тарабынан ошолорго колдоо болуп аткан болсо, анда келечегибизди, урматтуу мекендештер, келечегибизди план кылганда биз ойлонушубуз керек. Такыр. Да, Ырысбай апа, сизби? Келечекте, урматтуу мекендештер, 5 жыл, 10 жыл калдыда келечегибизде каерде кандай иш кылабыз, ошону биз ойлонушубуз керек да, Россияга келебизби, келбейбизби? Эгер ушул эки суроого жооп издегиле, урматтуу мекендештер, өзүңөр үчүн. Мен айтпайм, МИДке кайрылуу үчүн, маселени чечип жүрүш үчүн, мен чечип жүрөм же башка дебейм, урматтуу мекендештер. Биз эки эле суроону беришибиз керек, өзүбүзгө ошого ойлонушуп, ошого жооп издешибиз керек. Булар кимдер, маскачандар? Алар МВДнын сотрудниктери эмес, спецназ эмес, башка эмес, ФСБ эмес, значит, община русская. Жөнөкөй эле атуулдар өзүнчө чогулуп алган. Биздикилерге кырдык көрөбүз да. Бул законнобу, законно эмес, ушул аракетти колдонуп атабы, колдонулбай атабы деген. Ушул эки суроого эле жооп издешибиз керек дагы. Андан кийинки жылдарга биз өзүбүздүн келечегибизди мындай ойлонушубуз керек. Менин айтайын дегеним ушул. Калганы дипломатиялыктар өздөрүнчө там саясаттар чечишет. Аларга ийгиликтерди каалайбыз. Мен ойлойм, укуктук баа берилет деп. Ошол Бодрость боюнча ушундай өзүңөрдүн оюңарды мен ушул блогерлерге айтат элем, реакция кылып,
айткыла, чыгып эле жанагынтип көрсөтүп маалымат берип анын маалыматты бар жактан көрүп атабыз. Элдин артынан чыгып аткандан кийин блогерлер мен ойлойм өзлөрүнүн жеке оюну реакциясын айтыш керек да. Мен ошол бардык блогерлерден күтүп калам. Жана ошондой эле бүгүнкү эфирибизди суроо жообузду мурункудай көнүп калган форматта баштайбыз. Азыр Рыспек Апаевичке сөз берем. Рыспек Апаевич сөз болсо кош сүйлөсүн, болбосо эфирди улантып беребиз. Рыспек Апаевич, Бодурес боюнча да айта кетсеңиз, маалымат эмне кылсын биздин мекенде эстери ушундай түшүп калбашын, баянагы басым эмне кылсын? Assalamu alaikum mükendesler. Özüңөргө так, баары документтерди так даярдап алып жүрүш керек. Негизи чет өлкөдө жүрөбүз. Бул жерде баарыбыз ынтымакка чакырып келет элем. Баарыбыз бири-бирибизге жакшы маалымат, андан сырткары жакшы мамиле жасап, бири-бирибизди ынтымакка чакырып, чогуу бирге болсок, баары жакшы болот. Ушул буюрса жакшылыктар алдыда болот. Мындан ары дагы Кудай кааласа жакшылыктар менен аман эсен жүрөлү. Ошол. Бодурес боюнча айтып берсеңиз эки ооз сөз. Бодуресте там рейд болду, урду биздикилер. Эмне деп ойлойсуз? Кандай болду ошол? Ал жакты жакшы негизи билбейт экенмин. Негизи юридикалык баа берилет айтып аткандай, мен дагы ошону күтүп атам. Буюрса ошол жыйынтыгына болгондо анан маалыматты тактайбыз го дагы. Мен жакшы маалымат билбейт экенмин. Урматтуу мекендештер, эми мен айттым, айта турган сөз. Мүмкүн кандай десем, эми айтпай койсом деле болмок, бирок чыккандан кийин, эфир уюштургандан кийин, уюштуруучу катары болгондон кийин мындай нерселерге биз эл астында айтышыбыз керек да. Мен айтайын дегеним ушул эки суроого жооп издегиле. Эки суроого жооп алгандан кийин келечекти кандай болот ошону ойлонушубуз керек. Ошол эле. Эгер ошондой положительный ответ ала турган болсоңор, анда келбей эле койсокпу деген дагы вопросторду караштырышыбыз керек да. Бул жака. Ошол. Так, бизде Астра Кемалиева микрофон сурады. Астра Кемалиева бериңиз. Андан кийин Аллага шүгүр, андан кийин Мэри Гуд. Алло. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатсыңар жигиттер. Неме сөзүмдү да тиги Бодурес уккандан кийин унутуп да калдым. Мындайда мен кызгача айтайын, неме просто сурайын дегем, тиги коркуп жүргөн Сахаровадан барып өттүм. Эми эмени госуслугадан эле жөнөттүрөмбү? Булардын майрамдары да болуп отурам бул жерде. Жана ГПДны, гражданский правовой договорду. Сиз договор түздүңүзбү бирөө жармай? Ошол эле бушу кемпирдин келини менен түзгөмүн, турат ал жөнөкөй эле кагаз түрүндө турат. Анан эме госуслугиден жөнөтпөйүнбү? Баягы күнү Сахарова барганда көптөр менен сүйлөшсөм, өзүн ээрчитип барып ошол жактан, МФЦданбы, МВДданбы, ошол жактан каяктан регистрация болсоң, ошол жака ээрчитип барып өсүн ала бар дейт. Анан бул макул болобу, болбойбу билбей атам. Госуслугиден жөнөттүрсөм кандай дейсиңер? Ушуга жооп берип койгочу. Госуслугиден берсе болот, ооба. Берет госуслугиден. Бирок эми ал үчүн биз ошо жана кызы менен чалышышыбыз керек, мага личкамга чыгышыңыз керек. Эгер билбесем мен көрсөтүп берем. Ошол. Башка жол жок. Анан жетелеп барсаңыз деле болот анан ошол жака. Бланканы толтурасыздар, анан жөнөтөсүздөр. Бланкалар толтура. Жазып алып барсак болбойбу? Мен уже 2 бланка толтуртуп койгом. Границага чыгып атканда кайра башынан 1-марттан түшүрүп койгом. Астра, мен уксаңыз, сиз договордун бланкасын толтурдуңуз. Ал уведомленияны дагы 4 брак бланка бар. Аны толтурушуңуз керек. Ооба, уведомление. Аны ошол жака алып барасыз. Хорошо анда. Макул, ошону неметейин, эгер эмечи. Анан жанагы 36 000 төлөп, налог төлөп коюп чыгыш керек дейт, ада туурабы? 1 жыл төлөп койсоң жөн эле жүрө бересиң дейт. Аны мен айта албайм. Ар бир договор условиялары ар кыл түзүлөт. Мен аны ким кандай деди, анан кандай условия түздү, мен билбейм. Ошон үчүн ким канча налог төлөйт, аны да айта албайм. 36 000 40 000 60 000 аны да айта албайм. Потому что жылына төлөп коюп жүрө бересиң дейт. Угуп турсаңыз,
индивидуальный түзүлөт дейм условиялар ар бири. Силер кандай түзүлөр мен мага неизвестно. Буга кайсы бланканы каяктан өткөрүп алдыңар билбейм аны дагычы. Мен өзүбүздүн түзүп берген бланк боюнча бере алам. Канча бланк налог төлөнөт, канча эмне кылат аны айтып бере алам. И еще то, что на закон боюнча ГПХ уже жазылган, анын күчү бар, аны да айта алам. Анан калган ким төлөп атат, кимди угуп атасыздар, ал мен ал жөнүндө реакция бере албайм. Башка бирөөнүн түзгөн бланкасына, договоруна дагы кандай десем, мындай түзүлүптүр, мындай экен деп айта албайм. Потому что ар кимдин индивидуальный түзүлөт. Ошон үчүн Түшүндүм. барып ошолордон Ошондо чечем. Ошол. макул, ишиңерге ийгилик. Эли Аллага шүгүр бергиле. Аллага шүгүр молчит. Мэри Гуд. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатсызбы. Мен сиздерден регистрация жөнүндө сурайын дедим эле. Мен 3 ай Сураңыз. сайын хостелге коюп жүргөм да, 2 жолу 3 айдан коюп жүрдүм узартып. Анан майдын 17-синде бүтөт. Квартирага койсом болобу, эмкисинде эле болбойбу? Болот, квартирага койсоңуз, негизи хостелден көрө ошо квартирага койгонуңуз туура болот. Анан мартта деген май документке барып узарталы деп документтерин баарын өткөзүп ат келген да. Перерегистрация кылайын десем хостелден биякачы, квартирага. Анан дагы 17 майда бүтсө дагы койсом дагы отказ келеби деп ойлонуп атам. Эмне кылсам болот ушул жөнүндө? Эмнеге байланыштуу отказ келип атат сизге? Ошондо деген не деди, хозяинден сурасам, точносун жакшы айткан жок, штрафың бар деп койду да. Менде эчтеке штраф жок. Кечигип калгансың деп койду окшойт ошол. Эгерде штрафыңыз бар болсо, штрафыңызды милдеттүү түрдө төлөңүз. 17-синде берем деп атасыз, ошо эртерээк бергенге аракет жасаңыз, хостелден квартира койгонуңуз туура болот, негизичи. Анан отказ келбеш керек, эгерде штрафыңыз жок болсо. Штраф бар болсо, ошол жерден сизге штраф деп келет. Анан ошол отказын точно билгенге аракет жасаңыз, же болбосо ошол хозяйка менен чогуу барып эле, барып, регистрация койгон жерге, жашаган жериңизге койдурттуңуз. Анан ошол жерде билинет да, өзүңүз непосредственно барганда эмнеге деген түшүндүрүп беришет аларчы. Эмнеге сизди койбой атат. Ошондо кайсы жерине барыш керек? ОВМ, МФЦ каерде жашаган жериңиз кайсы район, ошол райондо МФЦ бар. МФЦнын ичинде ОВМ бар. Биринчи стойкага киресиз, стойкага келгенде эле справочный стойка бар. Ошол жерде кыздар, балдар эмнеге келдиңиз дегенде айтасыздар ОВМге. ОВМ это вот илгерки ФМС да. Ошо регистрация кое турган жайыңыз. Анан ошол жерге талон берет сизге. Анан ал обычно ар кандай кээ биринчи этажда турат, кээинче экинчи этажда болот. Ошо өтүп эле талондо табло күйгөндө чакырат сизди кабинетке кирип, ошол хозяйкаңыз менен баары документтерди даярдап алып чыгыңыз керек. Анан ошол жерде анык айтылат да, билесиз. Кайсы сизге штраф төлөндү, төлөш керегиңизди бир вариантын айтып атам да. Анан госуслуганы мурда госуслуганы берген окшойсуз, туурабы? Госуслуги ача элекпи, негизи мен ачайын деп атам, ачайын деп. Жок, сиздики ачылган башка. Неме госуслугидан хозяйкаңыз госуслугидан берсе болот деп атпаймынбы? Мурда госуслугидан отказ келип атабы эле же нарочный баргандабы? Экөөбүз барганбыз да. Барганда эмне деди ошондо? Билет экенсиз да барган жериңизди. Ошол жерге барасыз кайра эле. Ошол жерге барасыз. Аяктан билгенде биз билбейбиз деди да, эмнеге отказ келгенди, МВДга барыш керек деди. МВД чечет аны деп койгон да. Ошолор МВД да, полицейскийлер отурат го форма кийип. Аякта регистрация просто май документиге жок. Май документи. Ал деген карган киши да ошо, анан
Ал дагы жакшы билбей, анан экөөбүз ошол. Yo, siz bargan may dokumentide Adel barбы МВД жокпу ошону айтсаңыз? Жок. Жок болсо анда МВДга барасыз. ОВМга барасыз. МВДга. May dokumenti кээ бар, кээ жок да. Же мен могу июнда кетет элем да Кыргызстанга, же мындай эле хостелге узартып турсам болобу? Ошо экөөнүн. Узартып турсаңыз да болот. Сизди квартирага эмнеге ким кой деп атат? Негизи мен биякта иштейм да, сиделка болупчу. Ошо. Квартира койгонуңуз туура болот, анан болбой эле баратса, ошо кайра эле хостелге койдуртуп, узартып, июнда кетем десеңиз, дегизи койбой эле баратсачы. Анан штрафыңыз бар деп ким айтып атат ошону? Иә. Эмне кыламбы? Кайта кире аламбы деп ошону ойлонуп атам да. Мен азыр неме ачып Трудовой договор барбы? Трудовой договор эми жасатып атам. Могу аркы жумада даяр болуп калышы мүмкүн да. Ошону жасатсаңыз кире бересиз кайра. Жасатпасаңыз кире албай каласыз да. Рахмат. Сыбак Апарыч. Да. Кошумчалайсызбы же болду сизде? Өзүңүз берип койдуңбу? Жок, кошумчам жок. Туура эле, баары туура эле. Даярдап анан чыгып керек. Так, Мэри Гуд бергиле соң. Андан кийин Жайнагүл. Так, Мэри Гуд молчит. Жайнагүл бере бергиле. Жайнагүл. Мат мекендештер колдорду көтөрүп микрофон алгандан кийин угуп туруңуздар. Мен силерге айткандай. Андан кийин Жайнагүл барбы? Курбан или как там кто? Assalamu alaikumlar. Угулуп атабы сүйлөгөн? Болот, айта бериңиз. Алейкум ассалам, угулуп атат. Менде мындай суроо бар эле да. Короче, ушу границага чыгып киргенде регистрация ушу квартирага койдурдум эле, өзүм жашап аткан квартирага. Анан азыр закон ушундай болуп калды, 1 айга коюп койду. Эми 2 айга улантыш үчүн трудовой договор, зеленый карта ошолор керекпи же мындай эле улантсак болобу? Жок, керек. Негизи трудовой договор дайыма керек. Биринчиден, экинчиден Сахарону 90 күндүн ичинде өтүшүңүз керек. 90 күндүн ичинде. Ошо дактилоскопия, фотографирование болуш керек негизи. Жок, Сахарова ошо баарын Негизи Россияда өттүңүзбү? Дактилоскопия, фотографирование бар экен да анда. Биометрика бар да. Алдым, аларды баарын кайра алдым. Бирок эми 2 айга уланганга трудовой договор керек эмес деп атат. Ошондо керек эмес деп атабы. Анда узарта бериңиз, керек эмес болсо. Алар узартып берем деп атса. Bir ayga koyup жөлү эметип койгонбу дейм да, алдап койгонбу же кандай. Биринчисинде эмне деп алдап койгонбу? Биринчисинде 3 айга азыр эме сурап калыптыр, трудовой договор деп аткан да, биринчисиндечи. 1 айга эле болуп калыптыр. 2 айга улантыш үчүн трудовой договор деп. Азыр кайра 2 айга. Бул жака жумушка келсеңиз, негизи жумушка келсеңиз, кийин кайра эле 2 айдан кийин кайра эле узартасыз да договорду. Ошон үчүн сизде трудовой договор болгону жакшы эле да. Анан сиз жок чыгып кетем мен 2 айдан кийин десеңиз, андай 2 айдагыны дагы эле тура бериңиз, жумушуңуз жок болупчу. Жүрө бериңиз. То есть кайра эле узартып берсе ошо 2 айга болду. 2 ай менен бүтөт дагы чыгып кетишиңиз керек Кыргызстанда. Же неме? Кыргызстанда жашасаңыз же башка өлкөгө. Да, банке. Мындай болот менде. Менин трудовой договорум жана КПХ да. Жана мени бал беришти билесиздер да, ошондо иштейм да, ошонун трудовой эмеси кээ бирөөгө жарайт, кээ бирөөнө жарабайт деп атышат да, ошол. Ооба. Бирок мен мындай эмелерим чыгып атат да, налог 1 жылда канча төлөгөнүм азыр 2024-түгү чыгыптыр да. 200 канча миң төлөп турмун да 1 жылга, ошону көрдүм да через услугичи. Значит, бар да, эмеде базада бар да. Базада бар болгон, бар. Договор бирок колуңузда болуш керек, алар
Валберстегилер силер кандай кылып атасыңар? Договорду ошо алып колуңарга алып печать койдуруп берип атабы ал жерде? Же кандай кылып атышат Валберстегилер Жок, негизи через эмели ошо өзүнүн эмеси бар, приложениясы. Ошол жакта эле мындай Аны справка билем. деп Аны чыгарат. билем. Негизи Жок, колго бербейт. колго бербейт, Анда Чыгарып бербейт. Анда 2 айга азыр узарта бериңиз. Ошол аркылуу деп узартып көрүңүз, негизичи, Валберс аркылуу деп. Анан уже 2 айга жөн эле без договор узартса, кийинки айдыкын договор кыласыз да. Бирок кийинки айыңыз 2 айдын ичинде болуш керек да, ал 2 ай бүткөндө эмес. Эртерээк жасашыңыз керек. Эгерде Валберс өтпөй калса, кайра ГПХ түзүшүңүз керек. Негизи Валберстики мен билишим боюнча өтүп атат деп силер айткандай туура өтүп атат деп да угам да. Анан кандай негизи мен өзүм аякта ушу кем. Все, рахмат, ушул эле суроом бар болчу. Курбан, силерге договорду бергенде ГПХ качат эткенде уведомление качат этилип атабы, этилбейт дагы ошол приложениеде? Мен ушуну жооп таба албай атам берчи. Ошо деме НДФЛ дейби, НДФЛ ошондой нерсе эме көчүрүлүп атат да. Ошо канча иштегендери, канча төлөнгөнү, проценттери менчи. ГПХ боло турган болсо, силер самозанятый ачкыла дедиби? Жок, кен жок. Самозанятый жок эле иштеп атасыздарбы? Эми ГПХ койдубу силер? Бул уже бир 2 жыл болуп калды, ошо менен эле иштеп атабыз, ошо справка менен. Бир реестрга кирип чыктым бир. Реестрге да кирип чыктым, кайра өзү чыгып калыптыр бир жумада. Булар ГПХ бергенде самозанятый менен иштейт деп уктум да, Валберстечи. Андай эмес экен да, получается. Жок, самозанятый менен иштегендер бар. Ал былтыртанбы, короче, ушундай иштеп калышты да. Мен 2022 кирдим эле да. Анда мындай эле кирет иштейт. Ошо былтырдан баштап через госуслуги аштырып, ошол аркылуу алып калышты. Мурундай эле 1-2 эле документ керек болсо да, регистрацияна. Иненен ушулар эле керек болсо. Ошондо ГПХ беришкен. Хорошо. Булар мындай да, ГПХны 2 НДФЛ дегенде мен түшүнбөй атам. 2 НДФЛ трудовой договорго берилет да. Анан силердин налогуңардыкы төлөнүп аткан болсо, как самозанятый төлөнүш керек да. Силердин налогуңар ошондо бул как трудовой договор сыяктуу эле кылып алыштыр да, анда договордун түрлөрү бар да, ГПХнын түрлөрү бар негизи. Хорошо. Сиздин уведомление сураңыз сиз, ошондо тошту чечилет маселечи. Уведомление поддержка бар го, Валберска чалып туруп, вот договор бердик. А уведомление через госуслуги отправили в МВД деп сураган. Ошол отправить эткен болсо, баары жайында сизге скриншот жөнөтөт, и все в порядке жүрө бересиз, колдоно бересиз. Кааласаңыз бир жылга узартасыз да. Все, рахмат. Мен налогыйга барып ала аламбы ошол эмени? Эмнени ала аласыз? Жок, уведомление дейсизби? Жок. Отдел кадр. Сиз поддержка Валберстен слушаете. Поддержка Валберс. Все, рахмат беке. Так, Роза. Или Меригут ойгондубу? Саламатсызбы, болот а? Алло. Алло, да, Меригут бергиле, андан кийин Роза. Саламатсызбы. Алло. Да, болуп атабыз, айтыңыз. Да. Меригут сүйлөп атабы эле ким? Меригут сүйлөп атат. Мен сиздерге суроом бар. Биз квартира кеткенибизге 1 жыл болду и 3 адамга регистрация бесплатно болгон да. Недавно 30 апрелге чейин мен жолдошум таксист болуп иштечү. Кыргызстанга кирип чыкты да. Кирип чыгып, эми ушуну регистрацияга коелу деп МВДга барсак, границага кирип чыгып, анан кийин коюш керек дейт. Мен бул боюнча диаспора жанагы кыргыздардын миграционный службасына кайрылдым. Алар айтты, негизи хозяйка чечет, андай болушу мүмкүн эмес деди. Бирок кечээ күнү хозяйкабыз менен МВДга бардык. Барсак айтты да, 31 май бүтпөк. Биз үчөөбүздүн регистрациябызчы 31 майга чейин чыгарбайбыз дейт да регистрациянычы. Жолдошумдун регистрациясы чыкпайт экен. Базада турат. 31-ден баштап кайрадан коебуз, пока жанагы дубликаты менен жүрө берсе болот дейди да.
Анан кандай болуп калат? Миграционный көчө жакында келсе, тиги регистрация 31-майга чейин болсо кандай болот? Болор эми. Исмаил Апарович, уктуңуз түшүнүүбүз сураган? Негизи түшүнбөй калдым. Регистрация тиги кирди чыкты кылып келди деп атат. Анан кайра регистрация коеюн десе койдурбай атат. Силердин базада барсыңар деп атабы? Жолдошуңарда. Жолдошум базада бар дейт, МВДчи. Булар хозяйкадагы, МВДдагы базадан чыгарбайбыз дейт. Силер айтпадыңарбы? Жаңы кирди чыкты кылып келди. Жаңы мына миграционный жаңы деп айтыш керек да, мына жаңы. Ол биз айттык, жакында кирип чыккан деп миграционныйын көрдү. Как раз мына конца май бүтөт экен. Үчөөңөрдү бирге коебуз. Биз вообще базадан чыгарган эмеспиз, потому что хозяйкаңар онлайн эмес. Анда алар айткандай боло берет, коркпой эле. Ошо азыр миграционный жаңы, бирок ошол эле квартирада өзүбүз жашаган. Базадан чыккан эмес, 31-не чейин жарайт, дубликатын көтөрүп жүрө берсин деди да. Анан 31-нде жаңыдан коебуз регистрацияга деп. Хозяйкадагы, МВДдагы ушундай деп атат да. Исмаил Апарович, не болдуңуз? Кайтыңыз связга? Алло. Ладно. Мен жооп берип коеюн. Калган. Сиздики өзү чыккандан кийин кайра кирди чыккандан кийин башынан 3 айга узатылыш керек да, негизичи регистрацияңыз. Азыр булар эми сиздикин чечип беребиз деп атыптыр, ошентип келсең кайра эле коюп беребиз дешип. Кайра узартып алыңыздар, ишчи болуп жүрө элем, эмне башынан алып беркилип. Өздөрү коюп беребиз деп аткан болсо, сөз беришкен болсо. Коюп берчи ошондо. Катастар. Азыр по-другому сиздин вопрос чечилбейт да, мен түшүнүп. Ошо рахмат. Жазгансыз, мен билем сизди. Сиздин немеңизди эми акысы жок да, негизи кирип чыкты кылгандан кийин болду, башынан түзүш керек делек неменичи. Чыгарып туруп эле кайра коюп койсо иш бүтмөк, анан булар сөздү көбөйтүп нелер деп атат, баш болуп. Макул кылып беребиз деди, кылдырмадылар ошондо. Макул, рахмат. Роза. Добрый вечер. Роза. Саламатсызбы? Мен суроом мындай, мен договорум чистый, анан 1 айга регистрацияга койдурдум. Өзүм жашаган жерге эмес, башка жака. Анан хозяйкам мен хозяйкамды чакырып атам, ошол 1 айлык регистрациям бүтө эле, мисалы 2 апта өткөндөн кийин мен ушул өзүм жашаган жерге котортсом болобу, хозяйканы чакырып? Ооба, болот. Мисалы мен койдурган адрес участок башка жакта да, меники башка жакта, Галянова. Эчтеке болбойт, чыгарып кел. Эчтеке болбойт. Эч нерсе чыгарбайсыз, автоматически алар өздөрү көрөт, өздөрүнүн системасы бар. Автоматически тияктан чыгасыз, алар чыгарат, бияктан регистрация коюп берет. Боло берет. Азыр менин красный картам жок да, мен барсам уже башкадан тапшырың дейт. Зеленый картам бар. Ошондо мен зеленый картаны узарта берем, же красныйды сурайбы, МВД? Жок, ооба, зеленый менен. Зеленый карта негизи дактилоскопия деп аталат, ал бир жолу берилет негизи. Ал действиясы дайыма болот. А кызыл картаны азыр бүгүнкү күндө эч ким сураган жок, эч кимдичи. Негизи ушул июлдун башынан требование болуп калат деген сөздөр чыгып атат. Аны азыр андай закон жок азыр. Негизи бул закон аркылуу чыкты, бирок закондун өзүнүн немеси күчүнө кире элек да. Анан азыр кызыл карта бүгүн жасагыла балдар, эртең требовать этет деген сөз жок. Бүгүн андай жок. Кызыл карта просто ошонун ичинде дактилоскопия, фотографирование, то есть биометрикаңыз болот. Ошол эле. Анан медицина болот ичиндечи. А азыркы күндө сизде зеленый карта, анан
Колуңузда ошо зеленый карта бар, ал менен өтө бересиз. Иненен снилсиңиз бар, баары жайында. Ошо башка райондон өтө бересиз. Азыр мени красный картага башкадан өтөсүң деди да. Эмедиги башкадан тапшырасың деди. Мен ошондо дагы кайрадан 8.000 төлөп анан башкадан красный карта тапшырам да. Ооба, эгерде ошондой болуп калса. Сиз медицинаны качан өттүңүз эле? 1 жыл болдубу медицинаңызга? 7 ай болуптур. 7 ай болсо туура, анда кайра ошо неме өзү 1 жылга берилет да, медицина 1 жылдын ичинде тапшырышыңыз керек да. 1 жыл бүтөйүн деп калса ошо 4 ай калыптыр. Ошон менен жаңылата бересиз. Макул, рахмат чоң. Ишиңиздерге ийгилик. Ийгилик сизге дагы. Рахмат. Роза бүттү, кийин Жайнагүл, Назгүл эле. Назгүлдөн кийин 226 дейт. Назгүл. Эки жүз жыйырма алты Назгүл. Асра кызар да турган. Асра Кималиева. Алло, мен бердим го Кубасу. Бүттү, сурооңуз бүттү? Микрофонду өчүрүп айтканыңызды айтам да. Сиз угуп атабыз биякта. Сурооңузду. Апе, микрофон кантип өчүрөт? Могу жерденби? Микрофонду эле басып коюңуз. Мат мекенештер, пока биздин голос сурагандар, алган учакты биле сан айтып коеюн. Жакшы комментарий окуп калдым да. Жакшы дерем кандайсың? Жаманбы дей албайм. Чечесиңер бир нерсени отуруп алып эле сүйлөй берет экенсиңер, жак бияк дейт. Мен 2 жылдан бери ушундай сүйлөшүүлөрдү учуруп алып барып атам. Максат маселени чечип жүрүш эмес, негизи чечилет деп бирөөдөн күткөнүбүз туура эмес да. Мен суроом берейинби? Сиз анан бересиз, мен сөзүмдү бүтүп алайын. Чакырсам муну негизи күткөн туура эмес экен Мат мекенештер. Мен 2 жылдан бери ушу элдер менен чечип биз ушу постоянно бир президент келип оңдой койсо, анан бир азыр элчи келип мигранттардын маселесин чече койсо, анан тияк бир блогер чыгып сүйлөсө ошону ээрчип кетет экенбиз. Бирөө биткоин, эмкоин чыгардым десе, аны ээрчип бул чечет экен, кыргызды өңтүрөт экен деп күтөт экенбиз, туура эмес. Мат мекенештер маселени чече турган биз өзүбүз. Бардык маселени чече турган биз өзүбүз да. Өзүбүз эле чечилген маселенин чечимдери бардыгы өзүбүздүн арабызда. Менин максатым, менин идеяларым силерди ушул диалог аркылуу, суроо жооп аркылуу, кандай суроо жооп болбосун, оңой сурообу, кыйын сурообу, күлкүлүү сурообу, там ыйлай турган суроо айырмасы жок. Ушулардын баарын силердин мынтип алдыга алып чыгып, публикага алып чыгып, ушундай бир площадка уюштурайын деп атам. Диалог. Эл бири-бири менен диалог аркылуу гана, бири-бири менен сүйлөшүү аркылуу гана, бири-биринин каталарын кайталабоо аркасында гана биз көптөгөн маселелерди чечсек болот да. Мен буга толук ишенем. Ошон үчүн бардыгыңыздарды YouTube'дан көрүп турган мекендештерди ушундай эфирлерге катышып берүүгө чакырам. Специалисттер болсо келиңиздер. Силерге да мындай тема уюштуруп бергенге даярмын менчи. Любой тематика. Мигранттарга пайдасы тие тургандар болсо андан да жакшы. Ошондуктан ошол комментаторлорго айтып коеюн азырчы. Чечип жүрөт деп күтпөгүлө эч кимди. Келгиле сүйлөшөлү, мүмкүн чечимди табабыз. Так, эми Назгүл беребиз суроо. Мен суроом мындай болот да, май июлда 9 айлык регистрациям бүтөт да, ошону Кыргызстанга чыкпай туруп эле кайра узартсам болобу дегеним. Бирок официальный иштейм, трудовой договорум бар, бүтүн бар, документтерим бар. Анан Снелсти 2017 алган экенмин да. Анан азыр госуслугага ачайын десем ачылбай атат. Анан эме паспортун былтыр алмаштырып келгенмин да. Ошондо кандай Снелс башкадан алышка туура келеби? Же ошо менен эле ошо болобу дегеним. Арсбек Апарович, узартсаңыз болот, трудовой договоруңуз бар. Трудовой договоруңуз бар, узартсаңыз болот. Снилс бир жолу берилет. Негизи тиги госуслугуңуз ачылбай атса, ошол жерден өзүңүз суроо бериңиз, тигилерге ачып аткан жерге барыңыз, МПЦга барып айтыңыз эмнеге ачылбай атканын. Ал иштеш керек, негизи ачылыш керек.
Чыкпай кирди чыкты кылбай эле узарта берсеңиз болот договорун. Регистрацияңызды. Не угуп атам? Айтыңыз. Назгүл, Угуп атам сизди? азыр Назгүлдүн немеси связь что-то жоголду. Телеграм көрсөтөт окшойт. Сапарчы. Ошондой болуп атат. Азыр кайтып келет, biraz күтүп туралы.